Кутман кеч кандайсыздар? Сиздер менен Мерим Нурдинова. Бүгүн мен сиздерге аялдын ден соолугу жөнүндө сүйлөп беремин. Аялдын ден соолугуна эмне таасир этет? Аялдын ден соолугу начарлап баратканы боюнча биздин денебиз эмне кантип айтат? Эмне болот? Кандай симптомдор болот? Ошол начарлап кетишине себеби эмне болот? Жана кайсыл гормондор бизге ошо аялдын ден соолугуна көбүрөөк таасирин этет? Кандай анализдерди тапшырыш керек? Эмне кандай көрсөткүчтөр мага дагы ушул керек экен, гормондорум бузулган экен деп биз өзүбүз алдыбызча кантип өзүбүздү анализ кылып билип алабыз? Ушул боюнча терең маалымат беремин. Эстрогендер бул аялдардын жыныстык гормондорунун тобунун жалпы аталышы. Эстрогендер эстрадиол, эстрон, эстриолго бөлүнөт. Бул 3 гормон тең химиялык түзүлүшү боюнча окшош, бирок алардын эң активдүүсү эстрадиол 1. Ошондуктан көбүнчө эстрогендер жөнүндө сөз кылганда биз эстрадиол гормонунун жөнүндө сүйлөйбүз. Эстрогендер аялдардын энелик бездеринде, мындайча айтканда яйцеклеткаларында, яичниктерде цикл түрүндө өндүрүлөт. Аялды аял кылган, кызды кыз кылган биздин аялдардыкка тиешелүү гормондор болуп эсептелинет. Эгерде бизге ушул гормондор нормалдуу уровеньде, нормада болсо, анда биз өзүбүз аял сыяктуу болуп, кылыктанып, назик болобуз да. Бунун баары гормондордон улам. Бул гормондордун жардамы менен бизде организмибизде яйцеклеткалар пайда болот. Ушул гормон бар болгон үчүн биз төрөй алабыз, бала көтөрө алабыз. Ошол гормондор бар болгон үчүн бизде месячный келет. Ар бир биздин репродуктивный системабыз иштейт. Биз бала көтөрө алабыз, биз боюбузда болот, биз төрөй алабыз, биз кылыктана алабыз. Биздин мындайча айтканда эмчектерибиз өсөт, кыздыкы мисалы үчүн женский гормон болгон үчүн анын эмчектери өсөт. Бунун баары гормондордун себебинен, биздин гормондорубуз норма болгондон. Негизи адамдын организмине гормондор аябай чоң ролду ойнойт. Жыныстык гормондор, мисалы үчүн аялдык гормондор аялды аял кылат, эркектин гормондору, мисалы үчүн тестостерон, эркекти эркек кылат. Мисал түрүндө эркекте тестостерон нормада көп болгон үчүн ал эркек чечкиндүү болот, эркектей характери бар болот, эркектей жүрөт, эркектей эч нерседен коркпойт. Бунун баары психологиясы дагы, эркектин психологиясы, баскан турганы, поведениясы, дене мүчөсүнүн баары ошол гормондорго көз каранды. Гормондордон улам ошондой болот да. Тескерисинче, аялдын гормондору аз болуп, нарушение болуп, эркектик гормондор көбөйүп баштаганда, ошол аял көбүрөөк эркектердей болуп, урушчак болуп калат, агрессивдүү болуп калат. Ошол аял чечкиндүү болуп калат, ашыкча. Мен өзүм чечем, мен өзүм билем деген аялдар ошондон. Аялдардын дене түзүлүшү өзгөрүлө баштайт. Ийиндери көбөйүп, салмагы көбөйүп, ошол аялдарга эркектин күчү пайда боло баштайт да. Мен эч нерседен коркпойм, мен баарын өзүм жасай алам деген сыяктуу. Бул аялдардын гормондору нарушение болуп, эркектердин гормондору көбөйүп баштаганда, ошол гормональный сбой болгондон улам болот. Көрдүңүздөрбү, гормондор канчалык бизге таасирин этет. И ошол гормондор нарушение болуп, женский гормондор азайып, мужской гормондор көбөйгөн үчүн бизде репродуктивдик системабыздагы нарушение болуп, биз бала көтөрө албай калабыз. Выкидыштар ошондон болот. Менструальный циклыбыз сбой болуп, 2-3 айдан месячныйыбыз келбей калат. Менопауза болуп калат эртеле климакс болуп калат. Себеби дегенде бунун баары гормондордон улам болот. Ар бир кыз жыныстык жетиле баштаган учурдан тартып, эстрогендер өзүнүн негизги миссиясын аткара башташат. Келечекте ал кыздын репродуктивдүү функциясын, кош бойлуулук, төрөт деген сыяктуу функцияларын ишке ашырууга даярдоо. Аялдардын жыныстык гормондору
жыныстык органдардын өнүгүшүнө, этек-кир циклдин туура калыптанышына жана репродуктивдүү системанын андан аркы иштешине жооп берет. Аялдын организминде кыз төрөлгөндө уже кичинекей жаңы төрөлгөн кыздын жыныстык органдарында уже баягы яйцеклеткалар бар болот. Ошол яйцеклеткалар постоянно бир эле өлчөмдө алар яйцеклеткалар түгөнүп калышы мүмкүн да. Ошо яйцеклеткалар ограниченный количестводо болот экен. Анан жыныстык жетиле баштаганда ошол кыздын ошол яйцеклеткалары мындай созревать этет да, өнүгүп чыгат цикл менен. Бир яйцеклетка өнүгөт, дайыма цикл сайын яйцеклетка өнүгөт, билесиздер. Анан ошол яйцеклетка өнүгүп, бирок баягы бала боюна бүтпөгөндө ал яйцеклетка өлүп, ошон үчүн этек киргелет. Постоянно ошол этек киргелет. Анан эгерде кызга, аялга эстроген жетишпесе, баягы яйцеклетканын өнүгүп, развиваться этип чоңоюшуна дагы, өндүрүлүп чыгышына дагы тоскоолдук болуп, ошон үчүн яйцеклеткалар өнбөй калышы мүмкүн. Бул дагы аябай чоң таасирин тийгизет. Эстрогендердин иши, функциясы ошол. Төрөт менен байланышкан таасирлеринен тышкары, эстрогендер аялдардын ден соолугун колдоо үчүн денеге башка көптөгөн маанилүү функцияларды аткарышат. Мисалы үчүн жүрөккө болгон функциялар, печень, сөөгүбүздүн түзүлүшү, сөөгүбүздүн калыптанышы, биздин кожабыздын тазалыгы жана жаштыгы, биздин мээбиздин иштеши, биздин эмчектерибиздин жакшы болуп түзүлүшү, өсүшү, мисалы үчүн биздин яичниктерибиз, биздин маткабызга болгон таасири дагы, пайдасы дагы аябай чоң. Эстрогендер жүрөк кан тамыр системасынын ден соолугуна дагы жакшы таасир этет. Алар атеросклероздун жана кан тамырлардын дубалдарына сезгөнүнүн өнүгүшүн коргойт, воспаление. Ошондой эле эркин радикалдарды бузуудан коргойт. Эркин радикалдар бул токсичный, биздин ошол абада, организмде бош жүргөн токсичный веществолорду өлтүрөт да. Кан тамырларды бошотот жана кан басымын жогорулашын алдын алат. Давление деген сыяктуу нерселерди алдын алат. Аялдардын жыныстык гормондору скелетти түзүүгө дагы жана сөөк массасын туруктуу кармап турууга дагы жардам берет. Ошондой эле сөөктүн жоголушуна жана остеопения, остеопороз деген сыяктуу сөөк массасынын жетишсиздигине дагы сыяктуу патологиялык жагдайлардын өнүгүшүнө жол бербейт. Эстрогендер борбордук нерв системасынын, центральная нервная система, анын ичинде мээнин өнүгүшүнүн ар кандай баскычтарына таасир этет жана аны жаш куракка байланыштуу өзгөрүүлөрдөн коргойт. Эстрогендер аялдардын денесинде концентрация жана эс тутум менен түздөн-түз байланыштуу. Алар эмоцияларды көзөмөлдөйт жана турукташтырууга, депрессиянын жана башка психологиялык ооруларды азайтууга жардам берет. Эстрогендер аялдарды семирүүдөн жана экинчи типтеги кант диабетинен коргойт. Аял жыныстык гормондорду нормалдуу метаболизмди сактоого маанилүү роль ойнойт. Мындайча айтканда, майлардын, углеводдордун, глюкозанын алмашуусуна, ошондой эле бардык клеткалар үчүн курулуш материалы болгон белоктордун синтезине, ошолордун түзүлүшүнө активдүү катыш берет. Айрыкча эстрогендердин аялдардын организмине тийгизген таасири алардын жетишсиздиги менопауза учурунда көп байкалат. Аялдардын жыныстык функциясынын төмөндөшү менен энелик бездер, яичники жетиштүү сандагы аялдардын жыныстык гормондорунун өндүрүүнү токтотот. Бул төмөнкү симптомдордун пайда болушу менен байланышкан. Ысуу, тердөө, чыйрыгуу, уйкунун бузулушу, түндө тез ойгоно берүү, уйкусуздук, кычырдануу, тынчсыздануу, депрессия, маанайдын тез өзгөрүшү, чарчоо, салмак кошуу, кан басымынын жогорулашы, булчундардын жана муундардын оорушу, жыныстык каалоонун төмөндөшү, чачтын түшүүсү жана башка. Ушундай учурларда бизге эмне жардам берет? Фитоэстрогендерди ичүү,
Фитоэстрогендер бул биздин адамдык натуралдуу өзүбүздүн эстрогендерибизге окшош, бирок башка азыктардан алынган эстрогендердин топтому болот да. Бирок ушул фитоэстрогендерди биз кимге сунуштабайбыз? Кайсыл учурларда? Эгерде сизде жыныстык органдардан эч кандай себепсиз бир кандын агып чыгуусу болсо, же болбосо маткаңызда полип жана эндометрий гиперплазиясы бар болсо, жатындын ички катмарларынын зыяндуу процесстери бар болсо, жатындын миомалары 3 сантиметрден чоңураак же жатындын көңдөйүндө түйүн менен тромбоз бар болсо, эмчек рагы жана башка локализацияланган онкологиялык оорулар бар болсо, анда сиздерге ичсе болбойт, сиздерге профессионалдуу врач менен консультациядан өтүлгөн профессионалдуу дары дармектер керек. Ал эми жөн гана өзүбүздүн месячныйыбыздын циклын нормалдаштырууга, общий гормональный фонду нормалдаштырууга, өзүбүздү төрөткө даярдоого, эгерде биз пландап атсак, ошол нерсеге организмибизди даярдап, өзүбүздү гормондорубузду нормага алып келүү үчүн бизге керектелүүчү фабиликтин БАДы бар. Ошол боюнча ошону көрсөтүп берейин. Аялдардын репродуктивдүү системасын поддержка кылуу чындоого бизге Molecular Force деген сериянын жакшы бир тамак ашка керектүү витаминдүү БАДы бар. Ошону колдонуп ичсеңиздер болот. Molecular Force сериясынын БАДтары именно Евразийский экономический союзда ошо свидетельствосы бар. Сапаттуу, ден соолукка эч зыяны жок деген өзүнүн сертификаты бар жана халал деген отметкасы бар. Ушул БАДтын курамындагы пуарари экстракты адамдын эстрогенинин табигый функционалдуу аналогу болуп эсептелинет. Ал борбордук нерв системасындагы, сүт бездериндеги жана жамбаш органдарындагы эстроген рецепторлорун активдештирет. Эстроген жетишсиздигин эч кандай гормондорду колдонбостон толуктайт. Этек кирдин нормалдуу циклын калыбына келтирет. Жыныстык органдарында жана сүт бездеринде сезгенүүнү азайтат, воспалениени азайтат. ПМСтин неврологиялык симптомдорун, анын ичинде кыжырданууну, ыйлак болуп калганыбызды, уйкунун бузулушун жана жогорку кан басымды жок кылат. Кийинки курамдагы көк чайдын экстракты жана дииндолиметан эпигенетикалык таасирге ээ. Башкача айтканда, эстроген рецепторлорун нормалдаштырат жана сезгенүүгө каршы эффектти алып келет жана клеткалардын ашыкча көбөйүшүнө дагы жол бербейт. Кантип ичүү керек? Чоңдор үчүн 2 капсуладан күнүнө 1 жолу тамактануу менен ичиш керек. Дарылоонун узактыгы 1 ай. Андан кийин өзүңүздөрдүн абалыңыздарды карайсыздар. Эгерде силердин месячныйыңар калыбына келсе, баягы симптомдор жок болсо, анда курсту улантпай эле койсоңуздар болот. Каршы көрсөтмөлөр кимге ичсе болбойт? Компоненттерге жеке чыдамсыздык, аллергияңар болбосо, кош бойлуу болсоңуздар, эмчек эмизүү убагында ичсеңиздер болбойт. Колдонуудан мурун дарыгер менен кеңешүү сунушталат. Ал эми аялдар үчүн эндокриндик системаны колдоо деген БАД менен кошо ичсе болбойт. Же эндокриндик системага колдоону ичесиздер, же репродуктивдик системага колдоону ичесиздер. Заказ кылгыңыздар келсе, менин жеке WhatsApp номериме жазсаңыздар болот, комментарийге жазсаңыздар болот, же описаниядагы ссылка менен өтүп, өзүңүздөр катталып заказ кыла алсаңыздар болот. Артикулу